Башка жакшы жаңылыктардын жышааны болду көрүнөт. Чек ара маселеси такталып, жалпы кыргызстандыктар сүйүнсө, бул күнү Ордо каланын инфраструктурасына чоң салым кошчу көп функционалдуу комплексин курууга мезгил кутуусун салуу аземи президент Жапаровдун катышуусунда болду. Батыр үчүн 25 000 унаа токтотуучу жайы менен жалпысынан 60 000 адам үчүн ылайыкталган бул шаарча мурдагы Аккула ат майданынын ордуна жайгашып, турак жайлар, бизнес соода борборлору, социалдык объектилер, парк аймактары камтылган комплекс салынганы турат. Бүгүн мына ошол 3 миллиардга жакын АКШ долларына бааланган инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга бел байлап отурабыз. Бул жерге 23 000 батир, 45 000 чарчы метр эл аралык соода түйүнү, коммерциялык жана кеңсе жайларына арнала турган 55 кабаттуу борбор курулмакчы. Мындан сырткары мектеп, оорукана, мейманкана баштаган социалдык объектилерди салуу дагы каралган. Болочоктогу шаарчанын аймагында сейил бак, жасалма көл курулуп, жашыл аянтчалар менен көрктөндүрүлөт. Соңку учурда Кыргызстандын бардык аймактарын өнүктүрүүгө, элдин жетишкен турмушта жашоосу үчүн шарттарды түзүүгө, айрыкча турак жай маселесин чечүүгө бар аракеттер көрүлүп жатат. Эми аталган шаарчадан да миңдеген жарандар ак өргөлүү болушат. Кезекке турган миңдеген жарандарыбыз мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу четинен ак өргөлүү болушуда. Буюрса, бүгүн курулуп башталган шаарчадан дагы миңдеген жарандарыбызга үй берүүнү мерчендеп жатабыз. Ошону менен катар аталган комплекстин курулушуна жарандар жаңы жумуш орундары менен камсыз болот. Мындан сырткары шаар тургундары жана инвесторлор үчүн мүмкүнчүлүктөр жаралып, ишкерликти өнүктүрүү сыяктуу экономиканын түрдүү тармактарын көтөрүүгө жол ачат.